Өлкөдө алгачкы жолу жүрөккө имплант коюу пландалууда. Аппарат органдын сол карынчасына жайгаштырылып, ал өнөкөт оорусу барларга коюлмакчы. Башкача айтканда, жүрөк начар согуп, артериал каналдарга жетиштүү көлөмдө кан бере албай калат. Бул учурда адам демигип, толуп баштайт. Мындайда имплантты койдуруп, кан айланууну жөнгө салууга мүмкүнчүлүк бар. Аппараттын негизги бөлүгү жүрөккө жайгаштырылганы менен башкаруу пульту сыртта эле болот. Ошол аркылуу бейтап импланттын иштешин көзөмөлдөп турат. Дарыгерлер жасалма аппарат менен 10-20 жыл жашаса болоорун белгилешет. Операция март айына белгиленүүдө. Искусственный механический сердце деп ошол команда российский команда келип көрүшүп, баарын көрүшүп, анан жактырышып, болот. Ушул аппараттар менен иштесек болот, операция кылсак болот деп кетишкен. Ошого азыр дайындык көрүп атабыз. Азырчы мына февралдын 24-түндө Пермиге барабыз. Анан кийин Германияга барып окуйбуз. Анан кийин уже марттарда уже баштайбыз деген оюбуз бар. Ушул тапта имплант менен камсыздоо маселеси чечилүүдө. Азырынча эки жолу бар. Бейтаптар өздөрү сатып алып койдурушу керек же жеңилдик катары мамлекет камсыздашы мүмкүн. Операцияны ишке ашыруунун алкагында оорукана заманбап медициналык аппараттар менен камсыздалды. Алсак жасалма кан айландыруучу жана анестезия аппараттары алынды. Мындан тышкары Сауд өнүктүрүү фондунун гранттык $1,5 миллион каражатына 3 жасалма жүрөк жана өпкө жабдуусу менен камсыздалды. Дагы бир аппаратты Сауд Арабиянын кайрымдуулук уюму жардам иретинде берген. Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илим изилдөө институтунда учурда оор операция жүрүп жатат. Дарыгерлер мына ушу курч мүнөздөгү жүрөк жетишсиздиги менен жабыркаган 68 жаштагы бейтаптын жүрөгүн операция жасашууда. Операция учурунда дарыгерлер бейтаптын жүрөгүн токтотуп, аны жасалма аппаратка кошушкан. Белгилей кетсек, ушул илим изилдөө институту Сауд өнүктүрүү фондунун эсебинен жасалма 4 аппаратты алышкан. Анын бири мына ушул бейтапка колдонушууда. Бейтап ооруканага 1 жума мурун жаткырылган. Ак халатчандар ага кан айлануусу начар деген диагноз коюшуп, бүгүн ага операция жасалмак. Бирок таңкы 4-тө абалы keskin начарлап, инфарктка кабылышы мүмкүн болгондуктан дарыгерлер биринчилерден болуп операция кылышкан. Бутунан вена алып туруп, жанагы бүтөлүп калган кан тамырдан обходной коюп атат да. Кошумча көө тамырга бир үчүн көө тамырга тейт, экинчи үчүн жанагы бүтөлүп калган тамырдын ылдый жагына тейет да. Институтта акыркы 2 жылдан бери инфратүзүмүн талапка келтирүү аракеттери көрүлүүдө. Балдар бөлүмү менен жандандыруу блок толук капиталдуу оңдодон өткөрүлдү. Мындан тышкары органдарды алмаштыруу бөлүмүндөгү 3 операциялык бөлмө жаңыланды. Былтыр общий бул жак 6 миллионго бүткөн. Реанимация опера блок ылдыйкы жака 17 миллион бөлүп берди. Азыр трансплантация менен балдардын детский кардиохирургия бөлүмү вообще 12 миллион. 20 миллион менен капиталдык ремонттон 3 бөлдү. Алдыда дагы биздин приемный бөлүмү, поликлиника бөлүмү турат. Дагы бир отделениябыз турат. Буюрса бул 25 уже бул эски здание полный капитальный инфраструктурасы полный ремонт болуп бүтөт. Белгилей кетсек, институт өлкөдөгү жүрөк кемтигине чалдыккан балдарды дарылоочу жана жүрөктү алмаштыруучу жалгыз мекеме болуп эсептелет. Мекемеде мамлекеттик кепилдик программасы негизинде 6 жашка чейинки балдарга акысыз операция жасалат. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигинин жана жогорку технологиялар паркы менен биргеликте аярлуу катмардагы жана мамлекет тарабынан жеңилдик берилген жарандарга стенд, кычкылдандыргыч сыяктуу кымбат баадагы аппараттар акысыз коюлат. Дүйшөн Шаршенбеков, Элдор Анарбеков, ЛТР Бишкек.